Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Орозбек Сыдыков, укук министринин орун басары. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Мына 2 күндөн кийин 7 ноябрда журналисттер журналистика күнүн белгилейт. Басма сөз күнү деп аталат. 1924 жылдын 7 ноябрында Ташкентте кыргызча биринчи гезит чыккан экен. Мындан 100 жыл мурда. Акыркы жылдарда маалымат каражаттары тармагында жаңы мыйзамдар кабыл алынып атат. Жаңы мыйзам маалымат каражаттары тууралуу мыйзам жана 92 жылдагынын ордуна. Анан көп жыл бою күрөшүп жүрүп, кыргыз журналисттери жанагы уголовный кодекстен эмени алып салган, жала жабуу деген статьяны алдырткан. Аябай көп жыл күрөшүп жүр. Эми кайра кирип атат, бирок башка кодекске, укук бузуулар кодексине. Жанагы чоң бир айып пул төлөш керек деген. Кайдан чыкты бул мыйзам? Эмне үчүн жазалаш керек ушундай журналисттерди? Аябай ушунчалык көп кетиштиби? Жок. Биринчиден чакырууга рахмат. Келе жаткан майрамыңыздар менен 100 жылдык деги эле сөз, басма сөздүн тарыхына токтолсок, бул адам баласында бул бир топ этаптарда басып өттү. Алгач сөз болгон, бул сөздү жеткизип айтуу бул физикалык түрдө болгон да. Басманын чыкканга чейин интернеттен. Демек, ал жерде маалымат кандайдыр бир деңгээлде мындай өзүнүн нугу менен, өзүнүн жанагы түп маңызынан бурмаланбай, жасаланбай түз айтуу мүмкүнчүлүгү менен келген да. Акыркы жылдары интернеттин өсүшү менен адамдын өзү бейнеси деп коелу көрүнбөгөн, бирок интернет айдыңында бир топ миңдеген жарандар көргөн андайдыр бир адамдарды мындайча айтканда жала жабуу, мазактоо абдан өсүп келет. Бунун эмне себеби? Бул интернеттин өсүшү менен анын оң жана терс таасирлерин анализдеп көргөндө. Бүгүнкү күндө биздин жарандар деле 95% интернет кол телефондому же башка каражаттар менен колдонуп кирип, ошол жерден пикир алмашуу, ошол жерден эмоцияларын чыгаруу дагы болуп атат. Бирок жакшы нерсенин жакшы багыт менен өсүшүнө ар бир муун, ар бир коомчулук биз жоопкерчиликтүүбүз да, ар заманда. Анткени терс нерселердин өсүшү менен өсүп келе жаткан муунга, өсүп келе жаткан жаш жеткинчектерге, ошол эле коомубузда жаман нерселерди көнүмүш адатка айландыруу менен биз улуттук баалуулуктарды өсүп келе жаткан муунга терс нерселерди калтырышпын. Себеби тил кетсе, адамда дил кетет. Дили бузулган адамга сөгүнгөн, сагынгандагы ал күнүмдүк адатта болот. Атасы уулун, уулу атасын, энеси кызын сыйлабаган, эки сөзүнүн биринде сөгүнүп сагынуу, мазактоо, шылдыңдоо сөздөрдү сленгке айландырып кошуу, бул деги эле биздин манасты жараткан, 40тан ашык кичи эпосту жараткан, сөздү шырылдата төккөн акындарыбыз айткан кубулжулуткан биздин ушул өзгөчөлүк маданиятыбызга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан бул укук бузуулар жөнүндө кодекске кирип атат, өзүңүз айткандай, биринчи окуудан өттү. Албетте айыппулдар жөнүндө буга чейин да талкуу болду, парламентте да талкуу болду. Мына бүгүн 5 ноябрь биринчи окуудан экинчи окууга чейинки 10 күндүк мөөнөт бүттү, сунуштар келди. Ал айыппулдардын саны кыскартуу боюнча бир топ депутаттар сунуш берди. Бул комитеттин корутундусунда кийинки отурумда каралса, бул азаят. Канчага? Азыр бир 3 депутаттын сунушу бар экен. Эми ошонун кайсынысын депутаттар жактырса, бул балким 20 миң болуп калат, балким 40 миң, балким 30 миң болуп калат, балким 10 миң болуп калат. Бул дээрлик мындай. Мурда 100 болчу, Эми бул 100 болчу деген бул мыйзам долбоорунда болуп атат. Эң негизгиси ал буга чейин Маданият министрлиги деп айтып атпадык белек. Азыр бул жерде дагы мен комитет менен дагы иштешип атабыз, мыйзам долбоорун алып калганда. Сот кароо дегенди да сунушталып жатышат.
анализдеп. Мындан ары эгер комитет ошону жактырып калса көпчүлүк депутаттар менен аны ички иштер министрлиги ошол административдик протоколду жүргүзүп аны сот сала турган болуп калышы да ыктымал. Анткени бир топ депутаттардын сунуштары менен мен алып таанышканда ошондой сунуштарды бериптир. Сот салат деген ал эмне? Сот айып пулду салат. Буга чейин Бирок чеги болуш керек да закондо. Чеги болот, ошол чеги бекитилген сумманын буга чейин Маданият жана маалымат министрлиги салат деген долбоор болуп аткан. Эми агай, мына сиз дагы тажрыйбалуу журналистсиз. Эң негизги мына эң коркунучтуу нерсе бул бурмаланып айтылган чындык да. Бүгүнкү күндө бул маалымат коомду алысты жакын, жакынды алыс кылып көрсөткөн дагы бул маалымат да. Аны канчалык деңгээлде биз ушул коомго таасир этүүсүнө берип атабыз. Фейктердин пайда болушу, башкалардын пайда болушу менен биз чыныгы ар бир адамзат баласы, ар бир коомчулук биз ар дайым туура адилет маалыматка муктаж болобуз. Анан бул жерде эң маанилүүсү бул адамдын ар намысын кетирип, анын беделин чүрүү, аны жалган маалыматтарын билип туруп таркатуу жана адепсиз формада кемсинтүүгө гана болуп атат. Бул адамдын. Экинчиден, ошол адам арыз жазса. Мына адам туулгандан тарта туура тарбия, туура жүрүм турум, үйдөгү тарбия, мектептеги коомчулук менен адам кадыр барк топтойт. Кадыр барк. Адамдын кадыр баркы адамдын топтогон байлыгынан да кымбат да. Анан бүгүнкү күндө андай көрүнүштөр такай болуп атпайбы, интернеттен чыга калып, аттуу баштуу эле очор бачар болуп, куда сөөк күткөн адам деле шылдыңдап бир адепсиз формада жазып салып атат. Ал адам жүрөгү, аны сезимталдуулугу, кабыл алуусу аябай катуу болуп, адамдын ден соолугуна зыян келиши мүмкүн. Адам өзүнө өзү кол салууга же андан өч алам деп аны бирөөгө барып кол салууга барышы мүмкүн. Көрдүңүзбү, бул мыйзамдар физикалык түрдө эле эмес, моралдык түрдө дагы коомдун муктаждыгын жөнгө салыш керек. Мына жол эрежелери укук бузуулар кодексте деле каралат. Машиналарды, автоунааларды бул физикалык түрдө жөнгө салуу. Турабы? Ылдамдыкты көбөйтпө, азайтпа, ичимдик ичип рулга отурба, кызыл жол чырактан өтпө, акырын жүр, бул жерге токтобо, бул жерге. Моралдыкты деле биз айтып атпайбы? Адамга таасир этүү, бул физикалык жактан дагы адамдын моралдык жагы катуу таасир этет. Адамдын колунан дагы адамдын тили заар деген сөз бар го. Ошонсуңардай буну баягы замандын муктаждыгы. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Биздин балдарыбыз көрүп, жанагы сөгүнүп, сагынып, TikTokко, Instagramга чыгып айта берсе, жашоо ушундай турбайбы? Чоңдор ушундай кылса болот экен да деп кабыл алып болот да. Анан эртең биз кандай муунду тарбиялайбыз? Кандай бул жоопкерчилик негизинен биздин кулк мүнөз? Кыргыз, мен буга чейин да айтып атам. Кыргыз эч качан кыргызча сөгүнгөн эмес. Турабы, ойлонуп көрсөңүз. Сөздөр бар, сөгүнгөн сөздөр бар. Сөздөр бар, бирок аны демек сөйлөгөн. Массалык түрдө колдончу эмес да. Ошондуктан бул айып пул гана, ошон үчүн арыздын негизинде болот. Бул сөз эркиндиги менен агай, сөз эркиндиги менен адамды жала жоо, мазактоо, ушактоо бул эки башка түшүнүк да. Маданияттын жоктугунан болуп атат. Маданият төмөн түшүп кеткендиктен. Мурда мисалы үчүн советтик мезгилде эч ким сөкчү эмес да. Ал кезде интернетте жок болчу, бирок интернет эми аябай ачып койду эмени, мүмкүнчүлүктөрдү, терс жагындагы, оң жагындагы. Бирок мүмкүн интернет жөнүндө өзүнчө бир маалымат мыйзам кабыл алса болмок. Жанагыдай. Сиз өзүңүз айтыңыз. Советтер Союзунда 69-жылдагы 29 декабрь 60-жылы кабыл алынган Кыргыз СССРнын кылмыш жаза кодексинде 128-129 деген берене болгон. Бул жала жабуу, ушактоо, мазактоо беренелери. Бүгүнкү күнгө которгондо ошондо адамдарга айып пул менен коомдук жумуштарга тартуу жана эркиндигинен чектөө каралган. Бирок ал кезде интернет жок болчу. Ал жөн эле көчөдөбү, кафедеби, үйүңдөбү, кайсыл жерде болсо да адамды сөксөң, жала жапсаң, мазактасаң. Бүгүнкү күндө мына мыйзамдын аталышы айтып тургандай, жалпыга маалымдоо каражаттарында
интернет тармагында сайтта же интернет тармагында сайттын баракчасында камтылган. Бул ошол виртуалдык дүйнөдөгү интернет байланышканга гана тармактарга тийиштүү. Биз дагы мен бир сизге статистиканы айтайын. Мына кошуналарда бизде конституцияда 2010 жылы алынган да бул адамдын ар намысын кол тийбестигин таркаткандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылбайт деп. Бул укук бузуу кылмыш жаза эмес. Бизде Тажикстанда кылмыш жаза экен бүгүнкү күндө. Россия Федерациясында кылмыш жаза, Өзбекстанда кылмыш жаза, Казакстанда административ жоопкерчилик. Эми дүйнө өлкөлөрүн айтсак, дээрлик 95% өлкөдө кылмыш жаза. Ошол эле Америкада кылмыш жаза жоопкерчилиги. Жала жапса. Эркинен ажыратабы? Эркинен ажыратат, айып пул салат. Францияда кылмыш жаза жоопкерчилиги 45 000 евро экен. Биздин акчага бул 4,5 миллион сомдой экен. Германияда кылмыш жаза кодекси 187-186 беренелери 3 жылга чейин эркинен ажыратат. Италияда, Бельгияда бүтүндөй бул мыйзам долбоорунун алкагында биз анализ жүргүздүк. Бүтүндөй ошол демократиянын, сөз эркиндигинин үлгүсү деген өлкөлөрдө дал ушул беренелер эч жак кабыл алынган, эч жактан бери иштеп келатат. Интернетке дагы тиешеси жок, бирок кылмыш жаза жоопкерчилиги. Бирок жарандык тартипте дагы жана моралдык, материалдык чыгымды өндүрүү процесси да бар, бирок кылмыш жаза да бар. Биз тескерисинче гумандуу болуп, биз бул коомчулуктун муктаждыгы болуп атат. Сиз жана айткандай маданият төмөн түшүп кетип атат. Жала жабуу дегенди билип туруп, туура эмес сүйлөгөндү айтыш керекпи? Же кокусунан айтып алса деле соттой берсе болобу? Агай, бул жерде адепсиз формада кемсинтүү. Бул эми адепсиз формада кемсинтүү кандай? Мисалы, сиз мени критика кылсаңыз, сөгүп жиберсеңиз, же бир башка бир адамды адепсиз формада, эми кыргыздарда анан бунун баардыгы эксперттин, лингвист эксперттин корутундусу менен гана бул чында бунун айтканы бул кишиге жала жабуу же мазактоо же ушактоо болгон деген корутунду берсе гана. Анан дагы бир нерсе, бирөө пост жазып койсо эле аны бирөө барып кармап алып келип жоопкерчиликке тартпайт. Мисалы, Ташмат Эшматка жазып койду. Эшмат арыз жазбаса, ал эч кандай административдик укук бузуу боюнча ишти өндүрүмдүү жүргүзүүгө негиз болуп саналбайт. Качан Эшмат келип арыз жазса, ал ошондо. Бул арыздын гана негизинде болуп атат. Жалган маалымат болсочу, жамандап, бул баланчаны урдаган деген сыяктуу нерселерди жала жабуубу? Бул жерде айтып атам го агай, бул ошол контекст баардыгын алып туруп, лингвист эксперттер бар да биздечи. Көз карандысыз дагы бар. Биздин эксперттик кызматтагы эксперттер дагы бул мамлекеттик кызматкерлер эмес. Алар дагы өзүнчө мыйзам менен жөнгө салынган субъекттер да. Алардын корутундусу болгондон кийин гана ошол бир определенный бир белгилүү бир контекст алып, аны жагдайды алып, кандай жагдайда айтылды дегенден кийин гана ошол жала жабуу, мазактоо адамдын ар намысын, кадыр баркына шек келтирген деп ошол корутунду берсе гана аны дагы азыркы мыйзам долбооруна берилип аткан сунуштар боюнча сот ошону жүйөлүү деп тапса, анан салына. Бул бүгүнкү күндө жөнгө салынбаган коомдук мамиле болуп калды да. Буну коомго салуу муктаждыгы келип чыгып атат. Анткени агай мына айрыкча жанагы TikTok, Instagram, Facebook жана башкаларда жаштар же орто жаштагылар деле бири-бирин айтып, кармап алсам, сени тутуп алсам, ничутлүү өлтүрөм дегенге чейин барып айтып атышпайбы? Бул демек кандайдыр бир неме түзүлүп атат. Эгер буну мамлекет жөнгө салбаса, анда экөө барып туруп бири-бирин балталап салышы да мүмкүн да. Сен менин неме беделиме, ар намысыма шек келтирдиң депчи. Мына эксперттер канчалык деңгээлде бизде адистештирилген жогорку деңгээлдеги адис эксперттер бар? Эксперттер бизде агай соттук эксперттик кызматы деген бул бизде ушундай кызмат бар. Атайын өзүнчө кызмат бар. Бирок мына мисалдар бар. Юстиция министрлигинин алдында
Советтер Союзунан бери иштеп ар мамлекеттин кээде өкмөттүн алдыда болгон, кээде өзүнчө болгон, кээде башка мамлекеттер органдардын алдыда болгон иштеп келе жатышат. Жогорку билимдүү сертификациялардан өткөн, дипломдору бар, атайын баягы адистигин жогорулатып туруучу окуулардан өтүп турган бар. Алар айтып атам, мамлекеттик кызматкер эмес эксперттер дагы. Алар өзүнчө процессуалдык субъекттер, алар өзүнчө мыйзам менен алга экспертке эч кимдин кийлик күчүсүнө жанагы көрсөтмө берүүсүнө тыюу салынат. Жана эксперттин корутундусун сот караганда ал сот өзүнчө чечим чыгарат. Ошонун негиздүүлүгүн, ошонун кандайдыр бир мыйзамдардын алкагында карап туруп, сот дагы бул өзүнчө көз карандысыз сот бийлиги да өзүнчө чыгарат. Эми сотторго деле абдан көп арыздар бар. Сатылып кеткен, тигинткен минткен деп. Эксперттерге деле аябай катуу сындар айтылат. Мисалы үчүн Олжобай Шакирдин эле мисалын алып көрөлү. Ага экспертиза кылганда берки жигит Илимдер академиясында иштеген. Келип эле жөө эле даяр эмеге кол коюп берип койду десе, анын жумушун алып салып атышпайбы? Эмгиче жакын деле үйгө магана чыкты окшойт. Мен өзүмдүн тажрыйбамда мисалы үчүн бир сот экспертизасынан мисалы үчүн жанагы мен эме деп жазгам, жетекчилер, мамлекет башчылары деген сөздөр менен айтсам, сиз президентке сөз тийгиздиңиз деп мени соттоп атпайбы, мисалы үчүн. Мен өзүм. Кайсы жылдары? 17-жылы го Атамбаевдин учурунда. Анан мен экспертке суроо берип атам. Эмне үчүн мен ал жөнүндө президент дебесем, министр деп атсам, жетекчилик атын атабай, жалпылаштырып айтып атсам, жок, сиз президентти көздөгөнсүз дейт. Андай болгондо мен сиз эмне баардык бийликти президент колуна топтоп алдыбы дегенди айткыңыз келип атабы десем, сиз эмне мага экзамен уюштурасыз деп кайра мени мага асылат. Ушундай эксперттер бар экен да. Жалгыз ошол атын атабай эле коеюн, ошол көп соттордо ошол аял соттук экспертиза жүргүзүп жүрөт. Ошонун айтканына жараша сот чечимдери чыгып калып атат кээде. Кээде эмес, көп учурда. Эгер тараптардын укуктары боюнча кайталап экспертиза дайындатууга, комплекстүү же комиссиялык түрдө дайындатууга дагы укуктуу. Андан сырткары, мен сөз болуп калды айта кетейин, соттук эксперттик кызматындагы реформа жасоо боюнча биз мыйзам долбоорун бүгүн эртең администрацияга киргизип атабыз. Буюрса жакынкы айларда жогорку кеңешке келип түшөт. Биз Кыргыз Республикасынын соттук эксперттердин палатасы деген көз карандысыз өз алдынча жеке альтернатива түзүү үчүн эксперттердин палатасы пайда болот. Жеке мамлекеттик жана эксперттер штатта турбаган дейли, мамлекеттик кызматкер эмес, өздөрүнчө пайда болот. Жана алардын окуу борбору болот. Алар өз алдынча эксперттерди күчөтүү, ушундай көз карандысыз кайталап экспертизаларды берүүдө мындай бир ушул эксперттик азыр жеке эксперттерди дагы санын көбөйтүү, аларга шарт түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Анткени замандын, технологиянын өнүгүүсү менен азыр мына видеолордо, аудио башкаларда дагы искусственный интеллект жасаган видеолор да пайда болуп атпайбы? Андан сырткары экспертизалардын саны да бүгүнкү күндө өсүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60тан ашык бар. Демек биз жаңы адистерди тартып өз алдынча коом мамлекеттен көз карандысыз өнүгүү боюнча дагы мына бир күн эфириңизге бул боюнча дагы мен чакырсаңыз келип, мен сизге толук ушу кандай экспертизанын түрлөрү бар, кайсынысы бизде жасалат, кандай тартипте кеңири бир айтып бере турган учур болот. Демек мен сизге азыр маалымат катары айтып атам, биздин телекөрүүчүлөргө дагы эксперттик кызматтагы жакынкы күндөрү ушул чоң бир реформаларга дуушар болот. Бул замандын, технологиянын өсүү жана замандын чакырууларына ошол биз дагы туура келе тургандай жагдайда. 30 жылдан бери сот системасы мына болот, болбой атпайбы, эмне үчүн? Ага, эми сот бийлиги өзүнчө бир бутак. Мен аткаруу бийлигинин тутумуна кирген юстиция министринин орун басарымын. Соттук эксперттик кызмат юстиция министрлигинин алдында болгон үчүн
жана мен тейлөөчү орун басар болгондуктан акыркы мындай ыйгар муктарды чегүүнүн натыйжасында бул реформа башталгандыгынын, старт берип аткандыгын бул эксперттик жаатында гана айтып атам. Анан башка тармактарда дагы реформалар болуп атат. Ошол аны жеткизиш керек. Ошол концепциялар бекитилген өздөрүнүн тармагындагы концепцияларына ылайык. А бүгүн биз укук бузуулар жана интернет тармагындагы жала жабуу, мазактоо, ушактоо боюнча кирип аткан административдик правонарушение. Бул агай мына адамдын айбирин кетирип коюу, негизсиз адамга жала жаап коюу бул өтө оңой болуп калды да. Бир фейктен же бир кандайдыр бир катталып коюп, биринчиден бул катталып туруп өз билемдик менен эле өз алдынча негизсиз, балким бирөөлөрдү шантаж кылуу максатында, балким кандайдыр бир ушундайдыр бир терс эмоциясын билдирүү катарында жазып атканда, бул деги эле бул маданиятты өсүп келаткан муунду сактап атат. Анан фейк терди жазып алышты эле, бул деле айттым, бул аял экен, эркек экен, жаш курамы билинбеген отуруп жазып чакырып коомго жалган маалыматты таркатып, бул жерде коомго эмес, бул адамдын жөнүндө жалган маалымат таркатып коомчулукка жала жабып, мазактап, шылдыңдап отура берген менен бүгүнкү күндө бул мыйзам менен жөнгө салбаса, бул жанагындай адамдар самосуд, өз алдынча сот кылууга алып келиши ыктымал. И ушул мыйзамдын кабыл алынышы менен көп жанагы фейк болуп жүргөндөрдүн дагы жүзү ачылышы мүмкүн. Себеби адамдар арыз жазат да. Аны укук коргоо органдары текшерип, баягы кибер коопсуздук жана башка коопсуздук ушул IT технология жаатында изделүүлөр жүргүзөт. Фейктер дагы бул коомдогу чындыкты бурмалаган же бир белгилүү бир адам эми баягы фейк кармоочулардын дагы жүзү ачылышы мүмкүн да. Эми маданияттын төмөн түшүп кеткени андай анчалык сөкпөй эле же болбосо жалган маалымат таратпай эле жашаса болот эле да. Бирок болбой эле кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына жасагандар бар. Жанагыдай алардын аракеттерин тыйып салганга бир механизм керек экен чын эле да. Чын эле көрдүңүзбү? Эми кээ бир адамдар ошол сиз айткандай мына укук коргоо органдары бүгүн карасаңыз, бүгүн кече мурдагы күн башка кийинки учурларда деле ушул коомчулукту дүрбөтүп, адамдарды шылдыңдаган, бир компромат материалдарыңды чыгарам деп коркутуп, акча алгандарды мына кармап эле келе жатат. Туурабы? Эми жалпы маалымда каражаттарына жазылып аткандай. Анан ошонун натыйжасында кимдер ошолорду уюштуруп атат? Мисалы үчүн мына кээ бир артисттер болуп кетпейди, акындарды ал чын эле сөгүнүп жиберген, аны жөндө эле тыйып койсо болот эле да, сөгүнбөй мындай бир жоопко тартып камап отурбай эле жөн баягы бир абройлуу адамдар чогулуп эле сен кандай мындай кыласың дегендей сыяктуу. Соттоп камагандан кийин ал ого бетер өчөшүп алышы мүмкүн. Ошондой нерселер дагы чыгып кетип атат. Өчөшкөндүк болуп кетип атат да. Анан жанагыдай мыйзамды аткарып, тартиптүү болуп, коомду жакшыртыш керек деген күч органдары деле өздөрү бузуп атат көп учурда. Ошол эле соттор, адилеттикти орното турган соттор бузуп атпайбы? Бийликке келген кээ бир атка минерлер деп коелу, коомду алдыга сүрөгөндүн ордуна өздөрү коррупцияга малынып кетип атпайбы? Ушуларды кантип тыясыңар? Кантип тыюу мүмкүн? Агай, сиз масштабдуу суроо бердиңиз. Мен бул мыйзамдын алкагында жооп берип атам, бирок мен бир нерсени айтайын. Адамдын дүйнө таанымы, көрөңгөсү, маданияттуулугу бул адамдын кийинки аракеттерин, кийинки келечегин аныктайт. Ошон үчүн өсүп жана уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген кыргыздын сөзү бул абдан жакшы. Бул эгер тарбия бул маанилүү көрсөткүч да.
балким сенин дүйнөлүк деңгээлде дипломуң бардыр, бирок тарбияң, адамгерчилигиң, бирөөнүгө улууга урмат, кичүүгө ызат, коомчулукта алып жүрүү, маданият жок болсо, анын бардыгы бекер кеп. Анан тарбия көрөнгө ошол коррупцияга барбоочулукту дагы, адамдын абийир соту, адамдын жан дүйнөсүндөгү. Балким бирөөгө көрсөтпөй, бир нерсе кылып, бүгүн аны кээ бирлер аны өзүнүн аябай орусча айтып коеюн, шустрыйлыгы же өзгөчө акылдуулугу деп эсептеши мүмкүн. Бирок адамдын абийир соту бул бирөөгө айта албаган, бирок өзүң ичиңден жеген абийир сот бул ошол. Эгер бул маданият, тарбия көрөнгөдөн жаштайдан жанагындай мен айттым, тил кетсе дил кетип, сөгүнгөн, сагынган ошол күнүмдүк адаттарды кылсак, анда адамда абийир дагы болбошу мүмкүн. Бүгүн бул мыйзамдын келиши, бул мыйзамды сактаган, чынчыл, бирок жабыркап калган жөнөкөй жарандарды коргоо болуп атат. Айылдарда, алыстарда да бир таар чөйрөлөрдө биз балким мамлекетке таанымал бир саясий башка личносттарды эле карай беришибиз мүмкүн. Балким бир айылда отуруп, бир үй бүлө менен бир үй бүлө ажырашып аткандыр агай, туурабы? Жашы жетпеген, сезимтал балдар өзүн өзүгө кол салган баргандыр. Достордун группасынын арасында, бир нерсенин арасында бир нерсени жазып коюп. Жубайлар ажырашып, үй бүлөлөр эки жакка түшүп аткандыр бардыр да. Биз билбейбиз да, себеби алар коомдук популярдуулук таанымал эмес, алардын тагдырын биз билебиз, бирок алардын дос чар, жоро жолдош, куда сөөктүн алдыда бирөөнү бирөө ошентип жазып коюп, соцсетине же бир интернет тармагына жазып коюп, анан ал эмне кылсын? Ал жок дегенде ушул укук коргоо органдарына, эми бул азыр мыйзам долбоору боюнча мамлекет органга кайрылып, жок дегенде тигиге айып пул салдырып төгүнсө адамда жазага, жанагы күнөөлүү аракетке жазанын берилгени менен мыйзамды сыйлаган адамдар ынанат да. Анан кайсыл жерге барып арыз жазса, мындай мыйзам жок, мындай жок, өзүң жеке тартипте сотко барса, сотко барайын десе, мамлекеттик алым төлөш керек. Анан сен сотко далилдеген материалды алып, мындайча айтканда, сенин жабыркагандыгыңды далилдөө түйшүгү жабырлануучунун өзүндө турат кайра. Бүгүн ошол сотко барып далилде депчи. Мында деле далилдеш керек да. Мындай болот. Жанагы төлөмдөр барбы сот? Жок, бул жерде азыр мыйзам долбоору боюнча Маданият жана маалымат министрлиги азыр сунуштар боюнча сотко жеткирбей эле жазалып. Жок. Азыр сот мыйзам долбоору боюнча сотко жеткизбей эле айып пул салуу болчу долбоору. Бирок мына бүгүн 10 күндүк мөөнөт бүтүп сунуштардын биз анализдесек, бул жерде мен эми жогорку кеңештин комитетине барып алып көрүп атам да, ошол жерде Ички иштер министрлиги арыздарды кабыл алсын, өндүрүмдү жүргүзүп, протоколду жүргүзүп, эксперттин корутундуларын алып, ал сотко өткөзүп берет. Ал сот айып пулду тиги күнөөлүү жоосун, укуктук күнөөлүү жоосунду жашаган адамга салынсын деген. Кийин соттун чечими чыккандан кийин ким күнөөлүү болсо ошол төлөш керек. Сот өзү салат. Ооба, ким күнөөлүү болсо сот ошого салат. Эч кандай жанагындай сотко барып алым төлөп, бул мындай алдын ала төлөбөйт. Алдын ала төлөбөйт. Бул ошондой жагында караш керек да. Ошондуктан биздин убактыбызда 1 мүнөттөй калыптыр. Эми жалпы жыйынтык кандай чыгарса болот? Кыска, аябай. Жалпы жыйынтык эми жанагы өлчөмдөрү, айып пулдун өлчөмү азайса, балким жакшы болот. Өлчөмдөрү бир топ эсе азаят. Азыр сунуштарын алкагыда биздин депутаттар колдосо, Ички иштер министрлиги карайт, жана сот айып пулду салат деген болду. Дагы эң негизгиси адамдын арызынын гана негизинде. Кээ бир адамдар аны кабыл албашы да мүмкүн. Колун шилтеп коет. А кээ бир адамдар бул адамдын моралдык ички дүйнөсүнөн көз каранды да, сезимталдуулугунан анын. Ал канчалык ошону кабыл алат. Бул ошодон гана, бул массалык түрдө, бул жазып туруп алып барып кала албайт. Бунун жыйынтыгы менен дагы баягы коомго биз жакшы жолго салуу, адамды ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө. Сөз чыккычаң сенин кулуң, чыккандан кийин сен анын кулуң деген биздин баалуулуктар менен кайтып келип, ошол негизи биздин туура тарбиялуу муунду тарбиялоо жана азыркы муун менен биз кийинкилерге үлгү жакшы болорду калтыруу милдетибиз турат жалпыбызда. Рахмат. Сизге бизде конокто укук министринин ордун басары Орозбек Сыдыков болду. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.